Туугандар, бул жанында турган апа, бул кызы өзүнүн ушул уулу баласынан уур токмок алынып, больницадан азыр чыкты. Анан уулу ошол баласы анысы жетишпегенсип, ушул үйүн өртөп салган да. Азыр үйдүн акыбалын көрүңүздөр. Бул апасын сабаган, карындашын сабаган, өзүнүн атасын сабаган, инисин сабаган, кыскасы үй бүлөсүнүн баарын сабап, бүгүнкү күндө издөө жарыялап кармалып элек. Үйүн ушундай акыбалга алып келип койгон. Өзүнүн апасын сабаган, анысы аз келбегенсип, ушул үйүн ушундай кылып өртөп, ушул акыбалга алып келип койгон. Бүгүнкү күндө бул апа каяка барарын билбей турат. Жашаганга жерим жок дейт. Азыркы учурда эми убактылуу бир сарайда жашап атышкан экен. Эми ушундай балага эмне дейсиң? Анан бул апанын уулу бүгүнкү күндө дагы деле издөө жарыялап кармала элек. Ал уулунун дагы сүрөтүн чыгарып коем. Мына ошого кыскасы ушул адамды көргөндөр болсоңуздар, укук коргоо органдарына билдирүү таштасаңыздар жакшы болот эле. Себеби бүгүнкү күндө ошо укук коргоо тарабынан издөө жарыяланган. Кармала элек. Туура эле айтып жатамбы, я? Ооба, бүгүнкү күнгө чейин кармала элек. Бул окуя өзү 7-июль күнү болгон. 7-июлдан бери эч жыйынтык жок. Изделүүдө жана биздин да өмүрүбүз коркунучта. Баарыбызга кол көтөрүп, жана биздин балдарыбызга кол көтөргөн. Өзүнүн баласы жана менин да бир тууганымдын балдары, өзүмдүн да балдарым уже психикалык жактан коркуу сезим пайда болгондо, потому что баарына кол көтөргөн. Бүт сүрөттөрү, эмелери бар, доказательства. Урганда эмелери калып калган, шрамдары до сих пор бар денелеринде. 1,5-2 ай уже өттү. До сих пор денелеринде ошо калып калган экен да. Мен жанагы буну кайрылганымдын себеби дагычы эң негизгисен ушу балам кармалсын дегенимде. Жана Камчыбек Ташиевке дагы кайрылам. Садыр Нуркожоевден да суранамын. Эне атасына бир туугандан ушунчалык зөкүрлүк кылган баланы деген действительно кармап берсе эле болду. Алсын өзүнүн эмесин. Мен буга чейин унчуккан эмесин. Мына жагым барын тең талкалап салбады деген сүйлөгөн дагы оор мен үчүн. Анан бирок эртең күнү уже кыш келатат. Барар жерибизди мынакей көрүп турасың кандай жер экен. Азыр деген тетиге Алиев Руслан деген балага да рахмат. Бир комнатты навесасында бир кичинекей эле жепе салынган бар экен, аны навеси. Ошол навесинде жашап атабыз азыр. Убактылуу ал деле кышка чейин же печкасы жок, эчтекеси жок таанычы. Ал жөн эле жайкы навес мал кармаганга гана. Ошол жерде туруп атабыз. Кечээ күнү ушу больницада апамды көргөнү барган кезде жаныбыздан бир үн чыгып калды, кичинекей эле бир нерсе. Ошондон эме болуп атат да, уже паника болуп, коркуп мынтип карап атат да. Анан апам эмне болду сизге десем, мени урган кезде дагы мен ошондо эме калганда паникалать этип, коркуу сезимдер. Азыр эми ошол нерсе апамда болуп атат. Жана балдарымда дагы ушундай нерсе болуп атат. Коркуу сезим, качан кармалат, бизге келип кол көтөрбөй, бизди өлтүрүп кетпейби деген нерселер аябай эметип атат да, жүрөктү оорутуп атат да. Кеч ушу апам ошентип корккон кезде аябай жүрөгүм ооруду да. Эмне себептен ушунчалык энеми кол көтөрдүң, мен ошону түшүнбөй атам да. Макул мени ур, балдарымды ур. Ушу мамам бизди лайдан, топурактан келип кирпич куюп багып жүрдү эле го, ичип кеткен эмес. Кайсарыңа ушул нерсени кылдың, байки билбеймин. Просто айта турган сөзүм жок. Ал деле менин бир тууганым жаман болсо дагычы, бирок азыр бир тууганыма дагы зарар бергим келбей атат, бирок уже жеткизип жиберди да. Ошонун айынан
айла жоктон ушу элдин баарына да кайрылып атабыз. Эми кармалсын. Ата энем ушунчалык кыйналып и так баккан бизди. Особенно апам аябай кыйналып бакты эле. Эми ушу картайган кезде бир тынч бир жашоосун жашасын да. Урматтуу көрөрмандар, кыскасы ушул апаны көчөгө таштабай, колубуздан келишинче жардамыбызды берип кол. Апаңа эмес, атаң да бар да, неберелерим бар. Кичинекей неберелерим. Эң унусу эле 7-чи класс. Баары сиздин колдо, э? Баары тең апам колунда болду. Бар, көрөсүң 4-5. Калган мун балдарым кайнесине бердик, айлам кетти. Кыскасы туугандар, мына канча деген мээнет, канча деген эмгек кеткен эми. Окуттун баарын алып туруп эшикке ыргытып салганда да ичиң ооруйт. Бүт алып туруп эле ыргытып салган. Видеонун описаниясында ошо реквизиттерин калтырам, номерлерин калтырам. Жекеме жеке чалып байланышып жардам берем дей тургандар болсо, сооп издеп жүргөн бир туугандар калтырып коем. Чалыңыздар, сооп иш кылып калалы. Көрүп көрсө өл болот демекчи. Өзүңүз да бир оз эң банк номериңизди кайра кайталап коесузбу? Эч кандай ойлогон жок, элден да таштайм. 0503 01 06 61 oldu. Ушул апанын эң банк номери, WhatsApp номери ушул экен. Түзмө-түз чалып байланышсаңыздар болот. Бактыгүл Д деп чыгат экен. Б. А, В. Б. Бактыгүл Б деп чыгат экен. Б деп чыгат. Кайдыгер карабайсыз. Жок дегенде лайк басып, комментарий жазып, видео менен поделиться кылып коесуз. Ошол дагы сиздердин чоң жардам болот. Жүрүңүздөр эми тигиз апанын убактылуу ошол жашап жаткан сарайына баралы эми. Tayak çevresinde. Başka şey mi olur?